Саламатсыздарбы, сиздер ТВ шапакана берүүсүн көрүп атасыздар. Бул Супер ТВ. Ал эми эл ичинде балдардын урологиялык оорулары жылдан жылга көбөйүп жатат деген коңгуроо каккандар болуп атат. Бул негизи чынбы, чын эмеспи? Ошол жөнүндө андан тышкары уул баласы бар ата-энелер эмне билиши керек? Уул баланы кайсы учурда урологко көрсөтүү керек? Кайсы белгилер билингенде аны текшертүү керек? Жалпы эле балдардын урологиялык маселелери боюнча алдыда сүйлөшөбүз. Ал эми суроолорго медицина илимдеринин кандидаты, жогорку категориядагы хирург, балдар хирургия кафедрасынын ассистенти, эне жана баланы коргоо улуттук борборунун хирургия боюнча жетекчисинин орун басары, балдар хирургу, уролог Эсенбаев Болотбек Исмаилович жооп берет. Саламатсызбы, Болотбек мырза? Сизге келип бергениңизге рахмат айтабыз. Эфирге жана суроолор абдан көп экенин алдын ала эскертип коюуну туура көрүп атам. Биз эске салсак, Instagram баракчабызга мындан 1-2 күн мурда жаш балдардын урологиялык маселелерине байланыштуу суроолорду кабыл алган болчубуз. Алар абдан көп, эфир ичинде алардын баарына болушунча жооп бергенге аракет кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Саламатсызбы Алтынай. Мени бүгүнкү эфирге чакырып, ушундай суроолорду берем деп чакырганыңызга мен ыраазымын. Колдон келгенче баардык суроолорго жооп бергенге аракет кылалы. Баардык телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү, анықтуу, жөнөкөй тил менен түшүндүргөнгө аракет кылып көрөлүк. Эске салсак, Кыргызстанда балдар урологдору өтө эле аз өлчөмдө экен. Андан кийин алардын бири сиз жана сиздин атыңызды алыстан угуп чакырдык. Алгачкы эле суроо, баланы профилактикалык мүнөздө кайсы курактан баштап дарыгерге көрсөтүү керек? Баланы жаңы төрөлгөндөн баштап эле, врач-неонатолог биринчи профилактический осмотр жасайт. Андан кийин эгер ошол убакта кандайдыр бир кемтикти көрө турган болсо, врач-неонатолог ал ошол керектүү специалисттерге жөнөтөт. Керектүү специалисттерге жөнөткөндө ошолор сөзсүз баардык органдарды, баардык жагын карап, текшерип коюш керек да. Мектепке карата белектерди беребиз. Infinix смартфонун сатып алып, канцелярдык товарлар менен рюкзакты белекке ал. Эң сонун белектер үчүн Осторго. Менин оюмча, ар бир ата-эне балдардын ден соолугун караш үчүн симптом пайда болгонго чейин эле барып профосмотр жасаш керек, сөзсүз. Кереги жок. Симптом пайда болгонго чейин күтүп, мисалы, сие албай калганча, же болбосо калтасын шишип кетсе, же болбосо жанагынтип кызарып кетсе, же болбосо жана эти ысып, ошондой симптом пайда болгонго чейин эле ата-энелер сөзсүз барып профосмотр жасаш керек. Элден мурда эркек балдарга дагы көп көңүл буруш керек да. Эмне үчүн дегенде эркек балдардын жана тубаса оорулары, операцияга бара турган оорулары көбүрөөк кездешет да. Жанагындай диагноздор, крипторхизм деп коет, жумуртка түшпөй кала турган диагноздор болот, водянка деп коет, жанагы калтага суу тугуп кеткендер болот, фимоз деп коет, сие албай жанагы кыйналып ичке сийип калгандар. Мына ошолорго окшогон оорулар көп кездешет. Ошол себептен эркек балдарды сөзсүз балдар урологторуна алып барып, же болбосо детский хирургтарга алып барып көргөзүш керек да. Мен түшүнгөнүмдө сиз азыр атап өткөн диагноздар, атап өткөн оорулар эң кеңири кездешкендери окшойт, э? Мына жогоркуда айтып кеткендей диагноздар, крипторхизм, водянка, грыжа, фимоз деген оорулар өтө эле тез кездешүүчү оорулар да. Мисалы, жылына биздин эле бөлүмдөн мисалы, крипторхизм деген диагноз менен 200-гө жакынга чейин балдар операция жолу менен дарыланат да. Водянка деген диагноз менен 150-180-ге чейинки оорулар операция жолу менен дарыланып кетет. Бул болгону биздин гана бөлүмдөгү өткөн оорулар да. Эгер санап көрө турган болсок, балдар ооруканалары 3 жерде бар. Бул Ош межобластной детская больница, эне жана баланын коргоо улуттук борбору биздики, анан кийин
3-чү детская больница, скорая медицинская помощь деп коет. Мына ушу 3 клиникада ушуга окшогон дарттарды операция жолу менен дарылашат. Анан кийин биздин центрде орто эсеп менен жанагынча алып оорулар өтсө, ал клиникаларда дагы ошол орто эсеп менен ошондой эле өтүшөт да. Ошондо эсептеңиз, эми где-то 400-600 крипторхизм менен диагноз менен өтөт бир жылда да. Кыргызстан боюнча деп эсептелип, Бадянка боюнча где-то 500 оорулар өтөт. Ошон үчүн мынтип карап көргөндө ушул окшогон оорулар өтө тез кездешет да. Келиңиз эми учкай ошол сиз атаган ооруларга кайрылып өтпөйлү. Мисалы крипторхизм деп атасыз, жумуртканын калтага түшпөй калуусу, ошол эмнеден улам пайда болот? Эми мунун пайда болгон себеби көп. Биринчиден жанагындай спайкалар деп коет. Жумуртка өзү бала төрөлгөн учурда эле жумуртка калтанын ичинде болуш керек да. Калтанын ичинде болуш керек. Эгер калтанын ичинде жумуртка жок болуп калган турган болсо, значит бул деген диагноз крипторхизм деген диагноз коюлат да. Криптор деген латин сөзүнөн жашынып калган деген сөздөн келет да. Биринчи себеби бул спайкалар болот. Экинчи себеби жанагындай влагалищный отросток деп коет. Ошолордун ачылып калганы, ошолордун жабылып калганы, ал дагы бир себеп болот. Анан үчүнчү себеп тубасада болушу мүмкүн. Атадан балага да берилиши мүмкүн бул крипторхизм деген. Мына себептер өтө көп да. Мен эң негизги гана себептерди айттым да. Анан ошол үчүн бала төрөлгөндөн кийин, сөзсүз неонатолог көргөндөн кийин, эгер детский урологко жөнөтсө, алып барып көргөзүп, консультация алып, анан бул дарыны убагында дарылаш керек да. Убагында дарылаш керек. Илгери крипторхизм деген диагноз менен 2 жаштан 3 жашка чейинки убакта операция жолу менен дарылагыла деген рекомендация болчу илгери. Азыркы учурда 6 айдан баштап, балага 6 ай болгондон баштап уже диагноз коюлуп, операция жасалып, жумуртка калтанын ордуна коюлуш керек да. Себеби 10%тен 50%ке чейин, эгер мисалы эки жагынан тең жумуртка түшпөй кала турган болсо, 50%ке чейин чоңойгон убакта бесплодияга алып келет да. Эгер бир жагынан болсо 10%ке чейин жанагындай бесплодияга келет. Өтө эле олуттуур. Ошон үчүн убагында биз жанагы болочокко иштейбиз да. Балдардын болочогу үчүн, кийин жакшы болуш үчүн, тукумсуздукка алып келбей турган үчүн, ошон үчүн иштелип, ошон үчүн убагында операция жасалыш керек да. Андан кийинки ооруларчы, мисалы фимоз дедиңиз, водянка дедиңиз. Фимоз, водянка дегендер. Фимоз деген бул баланын жыныс органынын учунун бүтөлүп калышы да. Терисинин бүтөлүп калышы. Заара убагында кыйналып зара кылат, ачышат, ооруйт, шишит, кызарат. Бул дагы өтө тез кездешүүчү жанагы оорулардын биринин катарына кирет. Бул убакта деген көп нерсе ата-энеден жанагы көз каранды болот. Ата-энеден көз каранды болот. Эгер ата-энеси убагында жанагынтип көңүл буруп, убагында башын ачып тазалап, жууп тура турган болсо, анда ал фимоз деген диагнозго алып келбейт да. Фимоз болгон убакта бул дагы жанагындай операция жолу менен дарылануучу оору да. Кантип айтсак, эми фимоз болбогон убакта дагы, мисалы ар бир адам эркек бала төрөлгөндөн кийин мусулмандык жанагы милдет боюнча сүннөткө отургузушат да. Анан азыркы учурларда сүннөткө отургузган өтө эле көбөйдү. Да жанагы 7 күн толгондон баштап эле кээ бир ата-энелер, жана бул исламга берилген ата-энелер 7 күн болгондон баштап эле келип отургузушат да. Бул дагы бир чети туура болуп кетсе, бир чети өтө эле жанагындай коркунучтуу болуп кетти. Кээде эмне үчүн дегенде, баланы отургузардын алдында сөзсүз аларды жанагынтип анализдерин тапшыртып, свертовый системаны текшерип, андан кийин гана жасаш керек да. Болбосо жанагынтип операция жасагандан кийин көптөгөн жана осложненияларга алып келет. Карап кетет, шишип кетет, сыя албай калат.
Ошон үчүн баардыгын ар бир жанагындай кичинекей болсо да мелочтардын баардыгына көңүл буруп туруп, анан кийин гана жасаш керек да операцияларды. Медицинада мелочей не бывает деп орустар айткандай, мелочтор болбойт да. Ар бир кичинекей эле нерселер көптөгөн жанагындай осложненияларга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн баарын байкап, өлчөп, ченеп анан жасаш керек. Орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат деген турбайбы? Негизи эле мурдагы убакытка салыштырмалуу дейбизби, акыркы кездердеги 10 жылдык, 20 жылдыкты алып салыштырганда болжолдуу статистика барбы? Анткени интернетте көбөйдү деп атышат, анан сиздин өз өзүңүздөн уксак. Статистика албетте бар. Мен келтирип кетейин бир оору менен же болбосо эки оору менен. Мисалы 20-жылдын экинчи жарымында статистика жүргүзгөн убакта дүйнө жүзү боюнча же болбосо мындай деген статистика болгондо, баягы мисалы гипосподия деген оорун айтып берейин. Гипосподия деген оору бул жанагы баланын сүйүүчү сырткы үтүгү ордунда эмес да, башында эмес, ылдыйр жанагы калтасын көздөй ылдыйраак болот да. Анан кийин мүчөсү дагы ижири болот. Сийгенде кыйналат. Анан кийин ал деген кийин чоңойгон, эгер ошол бойдон калып кала турган болсо, чоңойгон убакта ал жана эркектик өзүнүн милдетин аткара албайт. Ушундай көп жактар бар да. Анан ошонун статистикасын айтсак, мисалы ошол 20-жылдын экинчи жарымында эгер бир бала 250-300 балада төрөлгөндө бир бала төрөлсө ошол убакта азыркы учурда 150-200ге чейин төрөлсө, 150-200дөн кийин бир бала төрөлөт да гипосподия деген жагы. Бул деген 2,5 эсе көбөйдү да. Эми бул эмнеден жанагындай Факторлор. Факторлор да. Мисалы бул биринчи канча эл көп болсо, ошончолук жанагы патология көп да, ошончолук врожденный жана аномалиялар көп. Экинчиден, мына биздин сырткы абарайыбыз, ичкен суубуз, ичкен тамагыбыз баардыгы тең азыр жанагындай генно модифицированный продукттардан жасалып, анын ичинде жанагындай пестициды, гербициды деген ушундай жанагы добавкалар болот. Ошолордун айынан ушундай деген жана тубаса оорулар пайда болот деп бул мировая статистика бар да, ушундай. Урологиялык эле эмес, башка тармактарга. Башка тармактарга дагы ал жанагынтип залакасын тийгизиши мүмкүн да. Урологиялык оорулар сиз айткандай сырткы жана ички болуп бөлүнөт экен. Азыркы сиз айткандардын баары эле көбөйгөнү, ички да, сырткы дагы оорулар көбөйүп атканын айттыңыз да. Мындай да, мен жана айтып кеткендей, заара бөлүп чыгаруу органдары экиге бөлүп койсо болот да. Ички заара бөлүп чыгаруу органдары ага деген бөйрөк, бөйрөктөн чыккан түтүкчө, анан табарсык кирет. Сырткы заара бөлүп чыгаруу органдарына сырткы жыныс органдары кирет. Заара кылуучу түтүк кирет. Жумурткалар кирет, жанагындай калталар кирет. Ошол сырткы органдары деп айтылат да. Анан эми ички заара бөлүп чыгаруу органдарын эсепке ала турган болсок, мисалы бөйрөктөн баштайлык да. Бөйрөктөн баштасак, эң тез кездешүүчү бөйрөк оорусу бул жанагы гидронефроз деп коет. Гидронефроз деп коет, бөйрөккө суу толуп кетет да. Бөйрөктөн чыга берген жерде кандайдыр бир эмелерге жараша, жанагы причиналарга деп коелучу, причиналарга жараша өтпөй калат да. Анын биринчи причинасы жанагындай спайкалар басып калат, кан тамырлар басып калат, же болбосо таш басып калат, же болбосо өзү эле төрөлгөндөн тубаса ошол жер ичкерип заараны өткөрбөйт. Ошону менен бөйрөнүн ичиндеги давление чоңоет дагы, бөйрөктү ичин өстүрбөйт да. Эгер ошол бойдон калып кала турган болсо, канча бир убакыттан кийин бөйрөк жөн эле кагаз болуп калат. Суу толгон кагаз болуп калат да, ичкирип кетет. Бул эң жанагындай тез кездешүүчү оорулардын бири, гидронефроз, кеңири тараган гидронефроз деп айтылат да. Андан кийин бери келсек, бөйрөктөн келүүчү түтүкчө деп коет. Ал кеңейип чоңоюп кетсе, бөйрөк менен түтүкчө экөөнү кошкондо уретерогидронефроз деген диагноз болот. Андан кийин табарсыкка келебиз. Эми айта берсек өтө көп. Бөйрөктүн дагы башка ооруларын айтсак, кээде бөйрөк 2 бөйрөк болуп кетет, кээде бөйрөк 3 бөйрөк болуп кетет, кээде бөйрөк ордунда болбойт, табарсыктын жанында болуп калат, кээде бөйрөк
кайчылаш жайгашып калат өтө көп да. Жанагындай тубаса оору, бөйрөктүн тубаса оорулары. Анан табарсыкка келсек, табарсык эң жанагындай кыйын деп койсок бул же болсо эң тяжелый порог деп коелучу орусча. Эң тяжелый порог табарсыктыгы бул жанагындай экстрофия деген оору болот. Экстрофия деген мындай караганда эле табарсык сыртта да, бер жанагы передняя стенка мочевого пузыря жок, отсутствует. Мынтип караганда эле табарсык сыртка мынтип заара сыртка кагып турат. Бул деген өтө жанагындай тяжелый порог деп эсептелет. Анан эгер ошондой диагнозду внутриутробно эненин курсагында диагноз кылына турган болсо, эртерээк муну даже жанагындай баланы алып салууга чейин маселе турат да. Прерывать беременность ошончолук немеде кыйын. Ичиндеги төрөлгөндөн кийин аны коррекция кылыш кыйыныраак да, оорураак. Бирок мына быйыл деген где-то май айында, майдын июньнун ортосунда биз конференция өткөргөнбүз, мастер-класс өткөргөнбүз. Тиги Москвадан келген докторлор келди, Санкт-Петербургдан келишти, Белоруссиядан келди, Ташкенттен биздин коллегалар келди. Ошолор менен чогуу биз чоң иш жасадык да. Чоң иш жасадык. Көптөгөн жанагындай тубаса аномалияларды операция жасадык. Ошонун ичинде жана экстрофияны жасадык да. Эки баланы, бирөө 4-кө чыгып калган бала эле, эркек бала, бирөө жаңы төрөлгөн 3 айлык кыз эле. Экөөнүн тең результаттары жакшы болду, ата-энелер ушунчалык ыраазы болуп, ошентип жакшы болуп кетишти. Эми азыркы убакта ушу экстрофия деген ооруну дагы уже жанагындай жөнөкөйлөтүп, жакшы дарылап койгонго мүмкүнчүлүк болуп калыптыр да. Биз дагы ошого аракет кылып жасап атабыз. Андай оорулар бизге жылына бирөө келет, жылы 2-кө келет да болгону. Бирок элдерге жеңил болуш үчүн, жакшы болуш үчүн, аларды деген чет мамлекетке жөнөтпөй, алардын жөн эле акчаларын жок кылбай, ушу жерден өзүбүздүн Кыргызстанда, өзүбүздүн мамлекетте, өзүбүздүн больницабызда жанагындай хирургиялык жол менен коррекция кылып берсек, кандай жанагындай жетишкендик болот эле да биз үчүн. Демек бизде мүмкүнчүлүк бар экен да, техникалык жактан дагы, анан адамдык ресурстар жагынан да мүмкүнчүлүгүбүз бар Кыргызстанда. Мүмкүнчүлүгүбүз бар биздин азыр. 10 жылдын ичинде биз көптөгөн жетишкендиктерге жеттик да азыр. Биз деген жана детский урологиянын болгон тармактарын, болгон төрөлгөн тубаса оорулардын бардыктан хирургиялык жол менен коррекция кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан ооруларыбызды чет мамлекетке жөнөтпөй, өзүбүздүн шартыбызда, өзүбүздүн больницабызда өткөргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Болот Исмаилович, сиз азыр айтып берип атсаңыз, мен балдардын урологиялык оорулары, маселелери жана дефекттери жалаң эле тубаса пайда болот экен деп түшүнүп атам да. Ошондойбу же кийин пайда болуучу да оорулар барбы? 2-ге чыкканда, 3-кө чыкканда жөн эле түрттүрүп эле пайда болуп калган учур болобу? Көбүнчө 40% бул деген детский урологияда жанагындай төрөлгөн тубаса ооруларда, тубаса оорулар. Биз детский хирургтар, детский урологдор ошол төрөлгөн тубаса төрөлгөн ооруларды гана коррекция кылабыз да. Мен жана айтып өткөн крипторхизмда, ваданкада баардыгы тубаса болот да, баардыгы. Жана гидронефроз деген анан кийин жана 2 бөйрөк болуп кеткен, 3 бөйрөк болуп кеткен, кайчылаш жайгашкандар, бул баардыгы тең жанагындай тубаса оорулар. Ошон үчүн биз деген ошол тубаса оорулар менен гана күрөшөбүз. Ошолорду гана дарылайбыз көбүнчө. Эми пайда болуп калган оорулар бул деген жанагы травма алган убактан пайда болгондордо бөйрөк жарылып калат, мисалы. Же болбосо жанагы калтадагы жумурткасын уруп алышат, велосипедден тээп жыгылат, авария болот, ошол убактарда келишет да ошондой оорулар менен. Ошону аларды дагы коррекция жасайбыз, аларды дагы жардам беребиз. Колдон келген баардык жанагы урологиянын, детский урологиянын болгон жанагы оорулардын баарын коррекция кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да биздин. Ошондо дагы бир суроо, сиз атаган ооруларга кабылгандардын баарынын тең оорусун жок кылуу үчүн сөзсүз хирургиялык кийлигишүү керек болот турбайбы? Мындай дары-дармек менен болбойт да. Эми дары-дармек менен жанагында башкача оорулар бар да, мисалы. Жеңилирээк. Бул жанагы дары-дармек менен башка жол менен дарылаган оорулар, бул деген жанагы түндө заарасын кармай алып өтө шөкө заара кылып койгондор,
же болбосо инфекция болуп эти ысып температура болуп анализин мачи жаман көргөзгөндү аны дары дармек аркылуу дарыласак болот. Урология деген өзү тармак, бул деген хирургия тармагы да, хирургия тармагы. Ал жака келген оорулардын баардыгы тең хирургиялык жол менен коррекция болот да. Анын хирургиялык жол менен эмес дарыланган оорулар, ал нефрология деген бөлүмгө барат. Ал бөйрөктүн оорусу, бирок нефрология жакта да, ошол бөлүмдө ошондой жанагындай консервативный жол менен дарыланышат көп оорулар. Биз буга чейин баланы сүннөткө отургузуу темасында эфир кылган болчубуз, бирок азыр сиз да атап өтпөдүңүзбү, кичине сүннөткө отургузуу жөнүндө айтып өттүңүз. Бир факт окуп калдым. Кыргыздардын айрымдарында бала төрөлгөндө эле сүннөткө отургузулгандай формада төрөлүп, анан атын ырымдап бул төрөлүп эле мусулман болуп төрөлдү, ушундай жаралды деп эле атын бусурман коюп ушундай кылып коюшат экен да. Анан бул дефектпи же Кудай тарабынан чындап эле берилген сыйкырбы, керемет нерсеби? Бул эң жакшы суроо болду сиздин. Бул деген жанагы жөн эле кесилгендей болуп төрөлүп калган. Бул кээ бир маалда карап отурсаң келишет, көргө түшөт ата энелер. Кээ бир маалда ошентип кесилгендей болуп төрөлөт, карап отурсаң жанагындай эч кандай ал жерге кийлигишүүнүн кереги жок. Көбүнчө убакытта, мисалы айтсак, 10 бала болсо, ондун бирөөсү ошондой болушу мүмкүн, эч кандай кийлигишүүнүн кереги жок. 9-10-ун карап отурсаң, анын деген төрөлгөн тубаса кемтиги бар да. Анын деген жанагы сырткы зара чыгуучу каналдын башкача болот да. Ал деген же ичке болот, же ылдыйраак болот, же кыйшык болот. В общем, эгер бала ушундай кемтик менен төрөлө турган болсо, аны деген детский уролог көрүп, анан диагнозун коюп чыгарып бериш керек. Бардык эле учурда жанагындай Кудайдын берген керемети деп эсептегенге болбойт аны. Ал детский урологко сөзсүз барып көрүнүп, анан диагнозун чыгарыш керек да. Үчүн дегенде андайды биз көп көрөбүз, көп учуратабыз. Андан кийин биз ал балдарды жанагындай хирургиялык жол менен операция жасайбыз. Көбүнчө андай балдар жанагы гипосподия деген диагнозго барып туш келет да. Анан гипосподиянын көп түрү болот. Ошондой төрөлгөн балдар ошон гипосподия деген диагнозго жакын болот. Анан туз толуп калды жыныс мүчөнүн учуна, же болбосо аны бир кир самын менен жууп коюш керек, жанашка деген элдик бир өрөмдөр бар экен да, элдик медицинада айтып, ошол нерселерден бир-экини санап өтүп, кайсы нерсени сиз кеңири билесиз да, кайсы нерсени кылса болот, кайсы нерсени кылганда эч кандай таасир бербейт деп кеңеш бере аласызбы? Мифтерди санап өтүңүз. Ооба, бул жанагы туз толуп калган деген көп эле учурашат да бизде. Көп эле учурат. Анан кийин ошол маалда ал туз толгондон кийин эгер ошол тузду убагында тазалап, убагында жууп, убагында карап турбаса, ал кээ бир маалда жанагы ириңдеп кетет. Анан диагнозун жанагы баланит, баланопастит деген диагноз болот. Ошондо жанагы баланын жыныс мүчөсүнүн башы, анан жыныс мүчөсүн каптап турган териси баардыгы тең кызарып, шишип, ушундай жанагындай жыт чыгып кетет да. Аны деген кандай кылып дарылаш керек? Мисалы, туз толгонго чейин эле, шишиткенге чейин эле, кызарганга чейин эле баланы деген эркек баланы күндө, же болбосо жанагы жуундурган убакта атасы же болбосо энеси акырын ушалап, жанагы башын жартысына чейин болсо да кичине ачып, марганцовка суу менен жууп, аны майдан майлап туруш керек да. Ошол убакта гана жанагындай осложненияларга алып келбейт. Анан жанагы сиз айткандай эмне кылыш керек деген, бул эгер шишип кетсе, кызарып кетсе, анда жанагындай эң биринчи бул ванночка жасаш керек да. Чөптөр менен, мисалы, ромашка менен, же болбосо череда деген чөп менен, же болбосо марганцовка менен, мындай слабо розовый цвет кылып алып туруп, анан кийин жанагындай ванночка жасаш керек. Же тазикке отургузушуп,
20 мүнөт 30 мүнөт жолусу стакандарга тийгизип ошентип планочка жасап андан кийин майлардан сүйкөш керек, антибиотик майлардан сүйкөш керек, жана тетрациклин глазной мачтар болот, ситамицин мач болот, левомиквел деген, баницин деген көп мачтардын түрү ошолордон сүйкөп туруш керек да. Бул дарыгерге жеткенге чейинки дарылоо Дарыгерге жеткенге дагы ошондой рекомендацияны берет да биздикилер. Болду, андан кийин ал сакайгандан кийин чечиктердин баары кызаргандарын тарагандан кийин сөзсүз анан ал баланы жанагынтип сүннөтү отугузбойсо ал кийинкиге өзүнүн болочогу да жакшы болот да. Башка экинчи оорубайт, экинчи шишибейт. Гигиена жагынан эң эле жакшы болот да. Анан негизи оорубаган, дени сак баланын жыныстык мүчөсүнүн формасы кандай болуш керек, көлөмү кандай болуш керек, жалпы түшүндүрмө бере аласызбы? Болобу ошентип айтсак? Эми болуш керек, эми кантип айтсак эми жанагы эркек бала төрөлсө мисалы, анын органы деген кандай болуш керек? Жана калталары ордунда болуш керек, калталары көрүнүп турат. Ага жанагынтип кол менен кармабаган убакта эле мынтип бир караганда эле билинип турат, жумурткалары, калталары ордунда. Анан жанагы өзүнүн жыныс органы, ал башы ачык эмес, жабык болуп турат. Анан жанагындай эгер тубаса жанагынтип кесилип түшкөн болсо, ага да көңүл буруш керек. Жанагынтип нормада жыныс органы ордунда болуш керек. Ал деген кээ бир убакта жанагынтип скрытый половой член деп коет, көрүнбөйт да чечесине. Ага дагы көңүл буруш керек, сөзсүз да. Анын үчүн тоже детский урологко барып көргөзүш керек. Калталары ордунда болуш керек, жумурткалары ордунда болуш керек. Нормада ошондой болуш керек. Анан ошол нормадан мисалы бир жак калтасы чоңураак болуп калат мисалы да. Же болбосо жана мен айткандай жыныс органы көрүнбөй калат. Ал убактарда сөзсүз барып көргөзүп, анан кийин диагнозун чыгарып, анан кийин жанагындай жолдор менен дарылаш керек да. Анан республика боюнча 3 эле жерде детский бала урологу бар деп айтып калбадыңызбы? Анан башка региондогулар кимге барышы керек? Ушундай сиз айткандай симптомдор белгиленсе, Бишкекке шаарга, Ош шаарына келе албагандар бар да, ошолорго кандай сунуш бере алат элеңиз? Эми мындай да, жанагы мен айтып кеткендей, Кыргызстан боюнча болгону 3 гана балдар клиникасы бар да. Ошол 3 гана балдар клиникасында детский хирургтар, детский урологтор бар. Калган региондордо детский хирург, уролог жок эсе. Жалал Абадта мисалы детский хирург, урологтор бар. Баткенде, Көлдө, Нарында, Таласта андай жанагындай кесиптер жок, детский урологтор, хирург. Ал убакта мисалы эгер ушундай жанагындай симптомдор менен ооруп, симптомдор пайда боло турган болсо, ошол жерде сөзсүз жанагы немелер болот. Взрослый урологтор болот. Взрослый урологтор дагы бизден келип специализация өтөт кээде. Аларга дагы кээде лекцияларды окуйбуз. Алар дагы кандайдыр болсо дагы баягы билишет, көрүшөт. Анан кээ бир жерлерде операцияда жасашат, мисалы. Нарында жасашат, Көлдө жасашат. Бирок ал убакыт жасаган убакытта жанагы бардык детский хирургиянын өзүнүн требованияларын бардыгын жасаш керек да. Размери жанагы кескенден, анан кийин балдарга деген өтө кылдаттык менен жасаш керек да. Операцияларды бир туура эмес кылдат жасай турган болсо, болочогуна залака тиет. Ошон мен айтар элем, эгер тиги алыс региондордо пайда болуп кала турган болсо, экстренный да служба, анда айла жок жанагы ошол взрослый урологтор жасап жардам бериш керек. Анан жок плановый болсо, мисалы жанагы жумуртка түшпөй калган, же водянка болуп калган, же гипоспадия болуп калса, аларды пландуу түрдө Ош межобластный больницага жөнөтсө болот. Жалал Абад жанагы детский больницасы бар, аяка детский хирургия бөлүмү бар, ошака жөнөтсө болот. 3-чү детский больницага бизге жөнөтсө болот. Мен айтар элем, ошондо жолдомо алып эле, анан кийин келип, көрүнүп, ошондой операциялар жол менен дарылаш керек да.
Жакшы, рахмат. Биз мен эфирдин башында айтып өттүм эле, Instagram баракчабызга балдар урологуна сурооңуздар болсо бериңиздер деп кайрылганбыз. Суроолор абдан көп келиптир. Анан алардын айрымдарын гана окуйлу, анткени айрымдары окулбай калгандар деталдары жазылган эмес болушу мүмкүн. Баягы кенен жазылбаган үчүн суроо түшүнүксүз болуп калды деп эсептесек болот. Темага байланышы жоктор да окулбайт. Ошондой эле эфир ичинде биз дарыгерден алып берген суроолорду да азыр акырындан чыйып айрымдарына токтоло берели. Ысына, менин балам зара кыла албай ыйлайт эле, урологко көрсөткөнүбүздө жыныс мүчөсүнүн учуна туз толуп калган деген. 2 жашында сүннөткө отургузганбыз, анан жакшы болуп калган. Ушуну менен маселе жаралбайбы дейт. Менин оюмча жаралбайт болуш керек. Үчүн дегенде бул сүннөткө отургузуш биринчи себептен жанагы профилактика, гигиена. Мындан ары ал отургузгандан кийин 100% деп койсок да болот да, андан кийин жанагындай эч кандай зара жагынан маселе пайда болбойт. Элнус, балам 1,5 жашында суук тийгизип алганбыз, цистити бар, кээде кармайт, айыктыра албай койдук. Педиатрлар лечение жазат, жардамы жок. Кимге кайрылсак болот дейт? Анда балдар урологуна кайрылыш керек го. Эгер педиатрлар дары жазып сакайбай жатсаңар, сөзсүз анда балдар урологуна келип, көрүнүп, анализдерди тапшыртып, УЗИ өтүп, диагнозун аныктап, андан кийин дарылаш керекпи же башка жол менен дарылаш керекпи, ошону көрүнүш керек. Нуржамал Түмөнбаева бат-баттан зара кылган эмнеден болот дейт? Бул балдардын жашына жараша болот бат-баттан. Мисалы жаңы төрөлгөн бала 20 жолу бир күндө 20 жолго чейин зара кылат да. Анан кийин чоңойгон сайын табарсыздыктын жанагы көлөмү чоңоет, зараны бөлүп чыгарганы ошого жараша баягы чоңойгон сайын зара кылганы азая баштайт да кичине. Бул баланын жашына жараша болот. Эгер мисалы 5 жашка чейин же болбосо 5 жаштан өйдө боло турган болсо, аны биринчи жазат, дневник, жанагы мочеиспускание деп коет. Эртең менен тургандан кечке жатканга чейин убактысын, анан өлчөмүн жазып турат да баланын зара кылганын. Анан ошого жараша диагноз коюлат. Анан ошого жараша ар жактагы жанагы обследование кылыш керек. Ошого жараша болот да бардыгы тең. Анан кийин эгер эгер чоңураак бала болсо, мисалы 5ке чейин болсо, анда албетте жанагындай дарылаш керек. Обследование жүргүзүш керек. Анан билинет. Жөндөн бат-бат сибейт да бала. Кийинки суроо, Майрам, балама гипоспадия деген диагноз коюлуп, анын ошентип ооруганын билип туруп сүннөткө отургузушкан. Эми кесилип кеткен материалдын ордуна ооз көңдөй тараптан эт кесип алып, жыныс мүчөсүнө кошот экен. Мындайда сүннөткө отургузуп койгон хирургдун жоопкерчилиги кандай жана операцияны сизге жасатсак болобу, баасы канча болот дейт? Эми гипоспадия деген оору, жана мен айтып кеткендей, бул мисалы 2013-жылдары, 2013-15 жылдары биз жылына бир 30-50 чейинки операциялар жасашыбыз да. Азыркы убакта мынакей 2020-21 жылы 80-100 чейин болот. Жылына ошончо операция болот да. Анан кийин биз дайыма жанагы жерлерде хирургдарга, урологторго бардыгына айтабыз. Эгер бала гипоспадия деген диагноз менен төрөлө турган болсо, эч качан жана сүннөткө отургузбагыла. Обрезаниени жасабагыла. Эмне үчүн дегенде, ал тери биз жана операция кылган учурда керек болот да балага. Анан эгер ошо гипоспадия деген диагнозду билип туруп жасап койсо, ал туура эмес элек болуп калат да. Мүмкүн хирург билбей туруп жасалып калды да, анда эч кандай деле бу жерде жанагындай өтө деле күнөө деле жок. Аны деген башка жол менен коррекция кылып койгонго мүмкүнчүлүк бар да. Анан мен айтып кетишим керек, бул жерден кээде жанагынтип балдарды отургузган убакта, сүннөткө отургузган убакта кээде бир баланын мүчөсүнүн башында кошо кесип койгон учурлар болот да. Ал деген мына 2018-2020 жылдын арасында
бизде где-то 10га жакын бала келген да. 10га жакын бала ушундай жанагындай отургузуп аткан убакта, сүннөткө отургузуп аткан убакта жанагындай балдардын башын ошо кесип салган убакыт келген да. Алардын баардыгын ошол проблема чечиш кыйын да муну. Билбестиктен кесет, адашат, ушул көп жактары бар да. Кээ бирде хирургтар жасайт, кээ бирде жанагындай молдолор жасайт, үч шартын жасашат, ошондо туура эмес болуп калат да. Ошондой жанагындай травма менен келет да. Аларды да коррекция кылабыз. Бул терисин жанагынтип гипоспадия диагноз менен терисин алып койгон биздин азыркы шартта жанагындай эмес да, көйгөй деле эмес да. Биз аны деген жеңил жагы менен эле баягы хирургия коррекция жасап коебуз да. Менин балам 4 жашта, калтасы кичинекей, эч нерсе болбойбу дейт. Муну деген көрүш керек. Көрүп, байкап, только ошол убакта аны диагнозун чыгарып, диагнозун көрсө болот да. Мынтип жанагындай телефон аркылуу болсо, телевидение аркылуу аны диагноз коюш мүмкүн эмес да. Барып бир көзүш керек сөзсүз. Менин балам да ыйлайт, заара кылганда мыкчы болот, эмнеден дейт? Көп себептер болушу мүмкүн анда. Көп себептер болушу. Ошол эле жана туз толуп калышы мүмкүн. Мүмкүн жанагындай тамак ичкенде туздар заара аркылуу барып ачыштырышы мүмкүн. Же болбосо инфекция болуп калышы мүмкүн. Аны деген караш керек, анализдерин тапшырыш керек, УЗИлерди өтүш керек, доктурга көрүнүш керек. Ошондо гана билинет. Мынтип айта албайбыз. Балам сентябрда 3 жашка толот, бирок жыныс мүчөсү нормадан кичинекей, сүннөткө отургузсак болобу дейт. Болбойт. Отургузганга болбойт. Эгер жыныс мүчөсү кичинекей болсо, бул деген абсолютно показание жасабаганга. Жасабаш керек аны деген барып көргөзүш керек. Доктор көрүш керек биринчи. Анан кийин баягындай өздөрүнүн рекомендацияларын берет. Эмне кылабыз, кандай кылабыз, жасаса болобу, болбойбу. Эгер жыныс мүчөсү ата-энесине көрүнүп атса кичинекей деп, отургузганга болбойт. Жакшы, Салиева Сүйүмкан 8, менин балам 10 жашта дейт, жыныс мүчөсүнүн учу кызара берет, эмнеден болот дейт? Бул жанагы туз толуп кеткенден болот да, фимоз жанагы учу ачылбагандан болот. Аны деген жууп, жана сууга түшүргөн сайын, мен жана айткандай жууп, тазалап, ачып туруш керек да. Илгери мисалы биздин чоң аталар да балдарды отургузганга чейин даярдашчы да. Даярдап, ушалап, тазалап, отургузганга чейин баланын жыныс мүчөсү таптаза ачылып, таптаза жөндөөлүп деп кенен ачылып, кенен жабылганга чейин алып барып, анан кийин отургузушчу да. Анан кийин ошентип даярдап туруп отургуза турган болсо, 2 күн же 3 күндөн кийин бүт бала айгатта жакшы болуп кетет да. Көбүнчө биздин ата-энелер баягы ушинтип сый албай калган убакта, жанагынтип кызарган убакта анан келип баламды отургузуп бер, же болбосо ушундай дарылап бер деген жолго келет да. Анан кийин хирургтар айласы жок. Жасаганга туура келет да. Ал жасагандан кийин бала көбүрөөк кичине баягы айыкканга чейин көбүрөөк убакыт болуп калат да. Мисалы 2-3 күндө жакшы болсо жанагындай, бул 7 күн, 10 күнгө чейин созулуп кетет. Ата-энеси ошону карап кыйналат да. Ошон үчүн убагында туура мамиле кылыш керек да. Балдарга докторлор менен, только докторлор менен жанагынтип консультациядан кийин гана жасаш керек. Мисалы отургузуу курагы жетип калса, ал балада проблема жаралып атса, бир операциянын түрүн жасатыш керек болсо, параллелдүү отургузуп салса болобу? Ошо кескилегенге жараша дейм да. Мына жана айтып кеттим го мен, крипторхизм деген диагноз менен, водянка деген диагноз менен келген учурда, грыжа деген диагноз менен келген учурда ата-энелер өздөрү деле суранат. Мисалы, муну операция жасап аткан учурда сүннөткө отургузуп койсоңуз болобу деп. Анан кийин көбүнчө эле айтайын 80% убакта биз операцияны жасайбыз да, ошол эле убакта сүннөткө отургузуп, жакшынакай кылып чыгарып беребиз балдарды. Кийинки суроо Айгөлөк дейт, менин балам 20 күндүгүндө паховая грыжа болуп операция болгон. Врач бала фиброз менен төрөлгөн деген. Балам азыр 2 жашта, жыныс мүчөсү кээде шишип калат, коркунуч жокпу? Өзүбүздүн врачтарга барсак эч нерсе болбойт дешкен дейт. Бул грыжа менен операция болгон да, уже? Болгон экен. Сүннөткө отургузган эмес. Ооба. Эми кээде шишиген себеби деген ал атасынан, энесинен гана зависит этет. Ал деген
убагында жана мен айткандай сууга түшүргөн убакта же тазалап, карап, жууп турса, гигиенаны, сабун карап турса, эч кандай эчтеке болбойт. Алимбекова, саламатсызбы? Менин балам Зара кылаарда көзү жашылданып, жаш чыгып кетет. Ушул эмне себептен болуп жатат? Балам 10 жашта дейт. Орушу мүмкүн, наверное. Болевой синдром болот да. Мүмкүн аны да байкаш керек да. Анализин тапшырыш керек. УЗИдерден өтүш керек. Только ошондон кийин гана байкап билсе болот. Эмне үчүн антип атат? Ооруп аткандыр, байкаш керек да. Кийинки табарсыктагы зара кетүүчү түтүктө клапан бар экен. Аны эмне кылып дарылоо керек? Балам цистит боло берет, бирок зара тамчыдан эле чыгат дейт. Муну деген урологияда инфравезикальная обструкция деп айтылат да. Бул табарсыктын зара чыгарышы түтүктө клапан болот да. Бул көп жанагындай осложненияларга алып келет. Эгер убагында ал клапанды жок кылып, кезип, жакшы кылбаса, ал кийинки убакта жана табарсыкка да жалакасын тийгизе, табарсыктын өйдөнүн жанагы ички зара бөлүп чыгаруу органдардын бардыгына жалакасын тийгизет да. Ошол убакта жанагындай уретер гидронефроз деген оорунун бардыгы тең ошол бир гана жанагындай клапандан болушу мүмкүн да. Ал клапанды деген убагында коррекция кылып кала турган болсок, бул бардыгы деген осложнение болбойт да. Гүлү 82-23 мен балам азыркы убакытта больницада, бүгүн операция болдук. Калтасы кызарып шишип кеткенден келгенбиз. Операция болдук. Негизи кийин бир уруктук жумуртка менен деле бала боло алабы дейт. Бир уруктук жумуртка менен сөзсүз балалуу боло алат. Бул кайсы диагноз менен операция болду экен? Жумуртка калтасы шишип кызарып кеткенде кээ бир убактарда жанагындай грозный диагноз болот кээде. Калта шишип кызарып кеткен, бул деген жанагы острый аппендицит деп коет эмеспи? Ошондой сөзсүз операция болуш керек да. Кызарып кеткен. Эмне үчүн дегенде ал жумуртка кээде өзүнүн айланып калат, өзүнүн радиусунда айланып калат. Мисалы 1 айланса 360, 2 айланып, 3 айланып калат кээде. Аны убакта айланып кеткенде уже кан жетишсиз болуп калат жумурткага, анан жумуртка карайып кетет. Карайып жарабай калат. Анда ал жумуртканы алып салышка туура келет да. Ошон үчүн эгер андай диагноз менен жана жумуртка шишип кызара турган болсо, сөзсүз кээде операция кылабыз, же болбосо жанагындай консервативный жол менен дарылайбыз. Анан деген биринчи УЗИге алып барып түшүрүп, кан тамырлардын канчалык процентте питаться этип атканын баарын байкап, анан кийин дарылайбыз. Ошондой. Байкерова Шайыр, саламатсызбы? Менин балам оорукчан 11 жашта. Бир күндө 5-6 жолу жыныс мүчөсү туруп калат, апалап ооруп жатат, кармачы дей берет. Эмнеге ошондой болот, айтып коюңузчу, сураныч эмне кылсам болот дейт. Ал мындай учурларда бул ата-энеси сөзсүз балдар урологуна келиш керек. Биз бир сыйра бардыгын текшерип чыгышыбыз керек. Анан кийин башка кесиптер менен, мисалы жанагындай психотерапевттер болот, башка алар менен да консультация кылыш керек. Бул ата-энесине айтат элем, бизге келиш керек сөзсүз, биз көрүшүбүз керек. Андан кийин гана айта алабыз, эмне кылыш, мындан ары эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Балам 2 жаш болот, бир жумурткасы жок. Урологко көрсөтсөк, операция кылып түшүрүш керек деп айтты. Операция кылдырыш керекпи же укол менен деле түшүрсө болобу дейт. Кыз бурак дейт. Жашы канчада деди баланын? 2 жашта. 2 жашта. Мен жана айтып кеткенде, бул криптархизм деген оору, эгер жумуртка убагында калтага түшпөй калган убакыт болсо, анда мындай балдарды 6 ай болгондон баштап хирургиялык жол менен жумуртканын ордуна калтага түшүрүш керек. Эмне үчүн дегенде, жана айтып кеткенде 50%ке чейин кийин ал деген жанагы бесплодияга алып келет. Эмне үчүн дегенде калта ал жанагы термостат. Калта термостат. Жумуртка калтада 34 градуста турат да. Эгер жогору аркы пахов каналда болсо, курсактын ичинде болсо 38 градуста. Анда жумуртканын өсүшүнө, анан кийин сперматогенездин пайда болушуна баардык залалкасын тийгизет. Ошон үчүн убагында 6 айдан баштап ордуна келтирип, жасап кое турган болсо, баардыгынан
жакшы болот да. Эң негизгиси ар бир ооруну кандай гана оору жаралбасын өз убагында көрсөтүш керек дегенди айтат турбайсызбы? Суроолорду окуй берсем түгөнбөйт окшойт. Экөөбүз эфир аркасында да сүйлөшүп калдык. Урология, балдар урологиясы аябай чоң тема. Аны чексиз сүйлөшө берсе болот дедиңиз. Ушуну менен токтотот окшойбуз суроолорду. Сизге эркин микрофон, келиңиз жалпы элге кайрылып өтсөңүз болот. Анан тегиле экинчи камера. Алтынай, рахмат берген суроолоруңа. Ата энелерге, баардык теле көрүүчүлөргө баардыгына айтат элем. Берген суроолоруңардын баары кээ бирөө жөндүү болду. Мен баардыгына жанагындай жооп бергенге аракет кылдым. Мындан ары дагы эгер суроолор пайда боло турган болсо, жазгыла, биз жардам бергенге аракет кылабыз, баардыгына жооп бергенге аракет кылабыз. Анан жанагындай туаса оорулар болсо, гипоспадия деген, крипторхизм, грыжа, водянка деген оорулар болсо, кайрылсаңар болот. Биз колдон келген жардамды беребиз. Биздин больницада менден башка дагы көптөгөн балдар хирургтар бар, балдар урологдор бар, баардыгы тең багы жогорку категориядагы хирургтар, алар баардыгы тең жардам бергенге дайыр. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Супер ТВда балдар хирургунун маегин көрдүңүздөр. Бүгүн биз медицина илимдеринин кандидаты, жогорку категориядагы хирург, балдар хирургия кафедрасынын ассистенти, эне жана баланы коргоо улуттук борборунун хирургия боюнча жетекчисинин орун басары, балдар хирургу, уролог Эсенбаев Болотбек Исмаилович менен маектештик. Сизге рахмат айтабыз. Ал эми көрүүчүлөргө болсо ар бир ата энеге айтат элек, балдардын саламаттыгы келечек экенин жана улуттун саламаттыгы экенин айтабыз. Ар бирибиз көңүл буралы, убагында ден соолугубузду карайлы. Менин аты жөнүм Алтынай Тынышева, аманчылыкта көрүшөлү.